kelgen aykul kırgız elden biz berekesin tögüp durgan acayip bakıbatты asıl kımbat yerden biz berekesin tögüp durgan acayip bakıbatты asıl kımbat yerden biz ariyetin bekem karmap urpağın atalardı saktap kelgen orasin ardaktalıp törübüzde tul bolup aksakaldar bata berip kubansın ardaktalıp törübüzde tul bolup aksakaldar bata berip kubansın elim Kırgızstan jerim Kırgızstan yıldızlardın jarık çolponu bütün Kırgızstan ıntımaktın beken ordonu ıntımaktın beken birimdiktin beken ıntımaktın beken ordonu üstündügün birimdikte kötörüp өлкөбүздү гүлдөтөбүз бөлүк ала тону даңазалап дүйнөгө азаттыкта ардак өмүр сүрөлүк ала тону даңазалап дүйнөгө мыйзам бузбайбыз биз эч кандай мыйзам бузбайбыз биз мыйзамды сыйлаган партияга Kımatlı koldoçular, bunu şahar eliminde öde turgan kılıp, ortadan jol kaldırıp koyulu. Jol kaldırıp koyulu, jol. Bizde pressa giriş gerek, ek oyunu girgize ilgili. Akılkıp! 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 Kırgızstan! Bütün Kırgızstan! Bütün Kırgızstan! Азыр учурда арам менен адалдын, абийир менен акчанын, ак менен каранын ортосунда күрөш жүрүп жатканда тилекке каршы БШК мүчөлөрү башка тарапты тандап алды. Ошондуктан бул мыйзамсыз деп айтам. Бир адамдын тагдырын арыз менен бардык партиянын мүчөлөрүнүн 100 миңдеген, 200, 300 миңдеген тарапташтын укугун тебдеп таштады деп ойлойм. Тебдеп таштады деп мен айта аламын. Себеби бул БШКнын мүчөлөрү өзүнүн ыйгарым укугун аша чапкандык менен пайдаланып койду деп айтсам жакшырышпайм. Bütün Kırgızstan ıntımaktın beken ordonu ıntımaktın beken birimdiktin beken ıntımaktın beken ordonu ıntımaktın beken birimdiktin beken ıntımaktın beken ordonu Борбордук шайлоо комиссиясынан жиберген жаштар абдан сабатсыз. Мен угуп олтурдум ошол жерде бир канча жолу сүйлөдүм. Эң негизгиси жаман жери ушул жердеги айтылып аткан документтер жөнүндө бизге азыр түздөн-түз маалымат келди. БШК өзүнүн аппаратынан тазалап өчүрүп атыптыр аппаратынан. Мына ушунусу жаман. Эми урматтуу мекендештер, мындай кылалы. Тынчтыкты сактап, bütün Kırgızstan daim madaniyаттын үлгүсү болуп келген. Мыйзамдуулуктун үлгүсү болуп келген. Бүрсө күнү саат 10га чейин жакшынакай болуп тарап кетсек, жакшы болот. Бүрсө күнү саат 10да ушул жерде кайрадан сот отуруму башталат. Биз катышабыз. Аллах насип кылса чындык биз тарапта. 100%
эгерде мыйзамдардын негизинде, конституциянын негизинде чечим кабыл алынган болсо, бүтүн Кыргызстанды каттабай коюуга ийненин учунчалык себеп жок, туугандар. Эгерде саясий чечим кабыл ала турган болсо, анда эл менен чогулуп отуруп акылдашып, кандай чечимди кабыл алабыз, ошондо кабыл алабыз. Азыр жарыкта танапыс кылган себеби биз БШКнын өкүлдөрүн айрыкча жанакы абдан мындай кече жазып алып чыктыңыздар жана Кыз Сайкал деп. Атыр Абдрахматова менен Кайрат Осмоналиевдин келишин талап кылдык бул жерге. Себеп алар БШКнын мүчөлөрү катарында БШКнын ичинде кандай документтерди алмаштырууга өздөрү түздөн түз күбө болгондугун ошол жерден айтып беришмек. Бүгүн баягы 20 мүнөттүк пресс-конференцияда эмес, өзүнүн маалыматында карап турсаңыздар, БШК кандай кылып документтерди алмаштыргандарын Абдрахматова айтып берип атат. БШКнын өкүлдөрү айтты, ал экөөнү чакырсаңыздар, анда өкүлдөрдүн баарын чакырыңыздар деп. Судья ага макул болду, биз каршылык көрсөткөн жокпуз. БШКнын өкүлдөрүнүн баары келсин ушул жерге. Биздин берген суроолорго жоопту берсин. Соттун берген суроолоруна жоопту берсин. А мен сиздерге ишендирип айталам, алар биздин койгон суроолорго жооп бере алышпайт. Ошондуктан урматтуу туугандар, тынчтыкты сактайлы, маданиятты сактайлы, жакшынакай болуп, тарап, ар бирибиз үйлөрүбүзгө барып, Кудай буйрса, келбей кое албайт. Бүрсү күнү Кудай кааласа, саат 11-де кайрадан ушул жерден жолугушабыз. Рахмат сиздерге.